сиздер мамлекетти алдаган адамсыздар. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, Жумалиевдин толтура жана үмүттүкүнөн кем эмес эле курал жарагы бар. Көп нерсени айтып берем. Жеке мени кабыл алыңыз, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Бул Аманова мошенница өзү болуп атпайбы? Акчасы бар адамдын дагы күнү бүтөт, урматтуу Кубанычбек Мырзабекович. Бүгүнкү күндө сиз бизди угрожать этип коркутуп келатасыз. Şu birinçili şu Rozamanova kolumuzun götürüp alıp ırdap bereyim dep keldim ele de uyga gelip tanışkan. Anam barıp tamın görüp gelip joldoşum. Çın ele jaman eken. Devan tamın remont kıldırıp berdik. Men oyum deştike jo Roza gelip ketip tuzumdu tatıp ele bir tuğan bolup жүрдü. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, бардык Жумалиев жөнүндө жана Роза Аманова жөнүндө сырларды ачып берүүгө даярмын. Alardan koş kızmatlı olup atışaten beker Facebook'a çıktınız dep çakırıptır. Biz ошентип малдарын багып берип жүрдүк. Бир бактырды. Камчыбек Кыдыршаевич бизди кабыл алса, ошо Тимиров Лайфты кандай жол менен бүгүнкү күндө ошо биз айтып аткан адамдар каржылап жүргөнүн айтып беребиз. То есть бул Роза Аманова эжеге тиешелүү нерсе. Ошол жерден бул Москвада квартиралар бар экен. Квартирасы көп экен. Ушул квартираларымды карап бериңиз деди. Эми паспортун көрсөттү. Аманова Роза Аманова эмес, Аманова Рыскан деген Россиянын паспортун көрсөттү. Бир тил кат тиркелген жок. Аманын момундай папкасы менен эле бизди кымап койду. Мына ушундайга келгенде, ушинтип сонун биз бизнес кылып койгондо эле Аманованыкы башталды да. Деп кече сотто сүйлөп атат. Эми менин неме деп атышат да, ошолордун баарын алып дагы сен через Facebook аркылуу кечирим сурап кой Розадан. Кече сотто айтат. Болбой койгон, бирок ушу апам аркылуу чыгып эже бир-эки жолу малын көбөйтүп бергем действительно. Андан кийин эле баягы Жумалиев аны дагы случайно билип калат, Кубанычбек Мырзабекович. Биз Аманова Розаны алдап, аябай коркутуп, мен жөнөкөй кызматкер, милиция кызматкери болсом, булар менден коркпойт биринчиден. Кыргызстандын 65% меники эмне болуп атасыз эже дебедиби? Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мына керек болсо бийликке каршы уюмдарды Аманова каржылайт. Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү, акыркы учурда социалдык тармакта ырчы Алихан менен апасы эмне үчүн камалып калды деген талкуулар кызуу жүрүүдө. Так ошол талкууларга азыр жоопторду уга аласыздар. Бүгүн бизде конокто саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Алихандын апасы, Алихан өзү жана алыскы Токтогул шаарчасынан келген апабыз Роза Шамшырбекова. Биринчи сөздү биз улуулата сүйлөйлү. Роза апа, биздин студияга кош келиптирсиз. Сиз ошол окуянын чоо жайын токотерин айтып берсеңиз. Сүйлөй бериңиз. Şu birinçili şu Роза Аманова kolumuzun götürüp alıp ırdap bereyim dep keldim ele de uyga gelip tanışkan. Andan şu törküm bolup alalı dep keyin biz jaman koldan ölür, jaman Moskvich aldık dep Moskvich minip dävir gelişti. Şöntü ölenem görse jardam surap alalbay atkan eken da. Keyin apam ооруп kalıp bir jerge koyup koyduk ele, tamыбызды ремонт kıldırış gerek ele dep kaldı. Anam barıp tamın görüp gelip joldoşum. Çın ele jaman eken. Devan tamın remont kıldırıp berdik. Oşontip törküm bolup ele alaldı ele, oşontip kattaşıp жүргөнбүz. Апа, социалдык тармактарда ал тургай TikTokко чейин ошо Роза Аманова тууралуу сиз көптөгөн бир маалыматтарды айтып атасыз. Бул кандай маалыматтар? Окуянын чоо жайы кандай башталган? Чоо жайы ушу жолдошум ушу 40 жылдан ашык эмгек кылганына байланыштуу ошо мал базар тийген да. Эч эмеден кайтарымсыз берилсин деп. Ошо берилгенден кийин ошо 1 жыл өтпөй эле ооруп калып өтүп кетти. Өтүп кеткенден 2002-жылы 14-июнда. Анан эле өлгөнүнө 5 күн боло электе Роза Аманованын инизи бир киши менен Жалал Абадтан ревизор келди деп келип калышты. Келип эле ушу
Документтериңизди берип туруңуз эже. Печать штампты документтериңизди берип туруңуз. Биз ревизия кылып текшерип туруп эртең менен кайра өзүңүзгө алып келип беребиз дешти. Мен оюмда эчтеке жок. Роза келип кетип тузумду татып эле бир тууган болуп жүрдү. Мен эч шек санабай эле мейли деп документтеримди, печать штамптарымдын баарын кармата бердим. Кармата берип эртеси келбей коюшту. Анан бир тууган инимди жибердим, барчы. Менен жаңы эле өлүп отурган жолдошум. Мен чыкпай эле коеюн деп анан инимди жибердим. Инимди жиберсем, уже документтер силердики эмес, биздики. Экинчи келбегиле. Эми иштебейсиңер деп туруп эле инимди коркутуп, кол башын кайрып туруп анан кетиришиптир. Анан иним келди, ой, сени алдап эле алып кетиптир. Документтер силердики эмес, эми биздики болот деп койду деп. Ошо менен эсиме алып анан эмне кылам эми? Балдар да майда болчу, 4 жашар, 6 жашар. Эми каяка барсам эми деп анан кийин Жумалиевке тийип калган анда экинчи күйөөсүнө. Ошонусу транспорт министри болуп Бишкекте. Эми ушу каралуу башы менен ошол жака деле барып Жумалиевдин алдынан өтүп көрөйүн эми. Алардын кош-кош кызматтуу болуп атышат, эми биз мал базарды берип коёр деп барсам, Жумалиев кабыл алып анан эми кечирип коюңуз мени. Бир тууган иним болуп, кайным болуп атпайбы деп кайра мени кетирди, эчтеке кыла албайм. Оғыл Патриофсоюздун башкармасына звонить этип коеюн, бара бериңизчи деп. Анан мейли деп дагы кетип анан Оғыл Патриофсоюздун башкармасына Жалал Абадка бардым. Ага барсам Жумалиев болбой атпайбы деп. Ошо ойдон 2002-жылдан бери барбаган жерим калган деле жок. Акыйкатчылар келип көрүп да кейип, ой айнанайын, сиз таптакыр, сиз сулап 40 жылда эмгек кылгандар 40 жерге тамсалып атат. Силер тамыңарды ушу болсо, балдарыңыз да майда экен. Эми сиз үчүн жардам кылалы деп анан жана базарком кылып койгон инизин эч жерде иштебеген бир 10ду жаңы эле бүткөн баланы базарком кылып коюп коюшту. Анан ошону менен акыйкатчыга Жалал Абадка бардык. Барсак ушу апаңдай эле кишкен, уялбайсыңбы, ушу баарыңар деле багат эле деп акыйкатчы айтты. Бир базар эжени коюп койбойсуңарбы, бир базар сен турбайсыңбы, баарыңерге жетет болчу деп анан мага приказ чыгарып берди. Эже иштесин, айлык алсын деп. Анан ошентип кайра жолдо келатсак, Жалал Абадтан келатсак, уже жана Акылбек Турусбеков базарком болуп аткан жаш бала, эже жанагы акыйкатчылардын берген приказын берип коюңузчу, мен журналдан регистрация кылайын десе, дагы берип койбодум. Берип койсом ошо ойдон алып бербей койду. Эртең алып келем, бүрсүгүн алып келем, үйдө унутуп атам деп. Алып эле ошо күнү эле бир звонок менен ал акыйкатчыны иштен бошотуп койуштур да. Кийин барсам эле 5-6 күндөн акыйкатчыңа бара бер деп койду жана жаш бала. Барса бара берем. Жашабагыра зубара кылдың да анан дагы Жалал Абадка кетпедим убара болуп. Жалал Абадка барсам эле баягы кишини бошотуп коюштур да көрсө. Анан кайра келдим, томсор эч ким бошот жок, иштебей калган деп коюшту. Сразу эле көрсө приказды менден алып алып Жумалиевке алё десе ал бир звонок менен айдатып берет турбайбы. Ошо ойдон анан мен сот прокурорго барсам деле эмне документти кармата бересе же бербей койбойсузбу, автоматически өзүңүзгө которулуп калат болчу да. Деп эле эч ким ушу Жумалиевдин кызмат амалынан коркушуп эле эч ким эчтеке кыла албай келат ушул убакка чейин. Апа, сиз жакындан бери эле социалдык тармактарда ушу жалпы кайрылуу жасап атасыз. Андан кийин Кубанычбек Жумалиев же ошол биздин комузчу кызыбыз Роза Аманова сизди чакырып кечирим сурап же болбосо окуянын чоо жайын жакшылап түшүндүрдүбү же эч кандай кенебестик кылып эле койдубу? Кийин чакырды мен Фейсбукка чыккандан кийин. Ушу Фейсбукка эмне чыгасыз, уят кылып, ушу тууган боюнча эле жакшылык эле чечсек болбойт беле деп. Анан жана Жумалиевдин мээге тиешеси жок болчу. Бекер Фейсбукка чыктыңыз деп чакырыптыр. Анан чыгам да дедим, анан сен жакшы кылдың, өлгөнүн үстүнө көмгөн кылып кайра мени кандай кылдың дедим. Өлүп отурганда ти келип бата кылганын ордуна кайра чээде жаш балдарым менен документтерибизди алып алып келатасың дедим. Анан мен эчтеке кыла албайм. Азыр сиз ушинтип чыкпасаңыз болот эле. Эми каалаган жериңизге бере бериңиз. Мына акыл менен ошо базарком болгон иниси менен анан жана шофёрун айтып ушулар менен сүйлөшүптүр деди. Мейли деп дагы деле жакшылыкча жардам кылып антиминтип койсо, мейли деп эле кечирип коеюн деген мен деле. Ушул убакка чейин деле эптеп келатам эми.
Десем ушинтип каалаган жериңе бара бер деп туруп дагы кайкалап айда берди. Ошо бойдон кеттим, анан кийин кайра да чыктым, анан жиним келип ген прокурорго жазып койдум эле. Алар текшерилсин дептир. Ташиевке да жаздым. Ошолор аркылуу анан кийин местный прокурорго барыптыр кат. Ушул эженикин текшерип кайра жооп берип койгула деп. Анан ошо токтомдун негизинде тигилер текшерип тергөөчү токтогулда. Ой айланайын эже, сизге 2008-жылы эле берилсин, кайтарылып берилсин деген чечим бар экен. Мен архивден бүт иштетип таптым деп анан ошо токтомду колума карматты. Эми мындан биягын ошо өзүңүз аракет кылып алыңыз деп. Ошо демек мал базар сиздики экени аныкталыптыр да, токтомдун негизинде. Аныкталды. 2018-жылы? 2008-жылы. 2008-жылы? Ошондо кайтарылып берилдин деп. А бизге ушул убакка чейин билгизген жок да. Анда Жумалиевдин амал кызматынан пайдаланып келатышпайбы ушинтип мага эчтеке болбой. Саламатсызбы же? Биздин студияга кош келиптирсиз. Бактыгүл Сейитбекова, Бактыгүл айым, айтсаңыз, бул окуя кандай башталды, кандайча камап сизди камап коюшту, кимдин буйртмасы менен же чындык ортодо барбы, кандайдыр бир ошону жалпы коомчулукка түшүндүрө кетсеңиз, анткени социалдык тармактарда бардык жакта талкуу болуп атат, бирок биз сиздин үнүңүздү жалпы коомчулук уга элек да, ошол жерде бир чечилип айтып берсеңиз элге. Эми биздин история деле бул эженикине окшош. Бизге деле ушу 2016-жылы Токтогулдун 9 кайры деген бир эме уюшулган шерине. Ошондо катышып жүрүп, эми буга чейин аман-аман окуп жүрчүмүн, бирок бетме бет сүйлөшкөн эмесмин. Анан Кетмен төбөнүн бир таланттуу кызы катары сыйлачымын, чыгармачылыгын сыйлачымын. Анан ошондо жолугушуп калдык. Ошондон кийин жакын тааныш болуп калдык. Ошондон кийин мага кандайдыр бир ыктап мамиле кыла баштады. Эже деп сырларын айтып, ушундай мен экинчи турмушум, Жумалиевдин оту менен кирип, гүлү менен чыгып, бүлө болдум. Ажандай болгон бир эси жок эки кайнежем бар деп, ошо эки кайнежесин көп жамандачу. Могу эки баланын батышы кыйын экен. Айрыкча Дастанды батырбайт Жумалиев. Өзүнүн балдарына энчини аябай берди, инилерине энчини берди. Эми мындай оформление кылып берсе керек го. А бул Дастандын эч нерсеси жок. Жардам бериңиздер деп мен каяктан укканын билбейм. Ошо сарайыңыз бар экен, мал багат экенсиз деп. А биз чынында эле ошо балам экөөбүз, мен Москвада иштесем дагы мал бакчыбыз, сарайыбыз бар болчу, чоң сатып алган. Анан ошентсе мен аябай эме бурмурду чындыгында эле мен ишендим, ыйлап туруп айтчы. Анан мейли жардам берелик деп, ошо алгач 500 миңге торпо калдырып, жайлууга айдатып 2 жыл бактырды. Ошону күйөөм айтпа дечи, айтпагыла деп. Анан анысын багып, жем чөбүнө деле эчтеке сураган жокпуз. Эми чындыгында мен ошондо Жумалиевдин байлыктарын деле билчү эмесмин. Билем что эме экенин, анан андай эле мен жакын билчү эмесмин да, жакындан. Анан биз ошентип малдарын багып берип жүрдүк. 1 бактырды, 2 бактырды, 3 бактырды, улам эле бактырганда көбөйтө берди сумманычы. Биз деле ошо балам бирдекесине тийбей татынака кылып сатып колдоруна берип жүрдүк. Анан бул ошо окуянын эмеси, бул Москвага учуп барды. Алдынан эле түзүлгөн экен ошондо план. Күйөөсү звонить этти. Мен ошо күйөөсү чалса абдан таң калдым. Күйөөсү менен мен андай байланышым жок эле. Эже, сиңдиңиз барат да тосуп алыңыз деп. Ошол жерден бул Москвада квартиралар бар экен. Квартирасы көп экен. Ушул квартираларын карап бериңиз деди. Көрсөткөн квартиралардын баары эле менин ишимен алыс экен. 4-5 квартираны караш үчүн иштен чыгыш керек да. Роза, мен бошобойм, мен ишим бар деп болбой койдум. Жок дегенде бирөөнү карап бериңиз деп эле бир 3 комната квартирасын алып барып дайындап ошентип таштады. Ошол жерден бул туура эмес оборудование алып алдым деп менден акча алды да. Акча алды, 3 миллион бир алды, 4 миллион да 4-5 күндөн кийин бир алды. Болбосо бул күйөөсү мага чалганда айткан, врачка көрсөтүңүз деп, ооруп баратат деп. Бул врачка деле көрүнгөн жок.
эме паспортун көрсөттү. Аманова Рыскан деген. Рыскан экен. Россиянын паспорту бар экен. Роза Аманова да. Роза Аманова эмес, Аманова Рыскан деген Россиянын паспортун көрсөттү. Эже, мен такыр болбогондо кредит алып берем Ошондо сизге. Роза Аманова Россия Федерациясынын жараны болду. Жараны деген паспорту мага көрсөттү. Аманова Рыскан деп. Анан мына квартираны деле бирөөнү коюп берем эже деди. Анан мен жакшы эле кыйылдым. Себеби акча меники эмес болчу. Биз ошол тушта абдан күчтүү, оборотубуз күчтүү болчу. Бул акчаны каяктан алды дешкенден мен атайын чыгарып да келдим Сбербанктан. Ошол убакта мен оборотумда Сбер эмемден картамдан канча акча кирип чыгып турган жөнүндө. Анан элге сала турган Дордойдун эле кыздарынын акчасы болчу ал. Дордойго алар товар сала берчү, мен акча сала берчүмүн. Арендабыз чоң болчу, аябай катуу иштечүбүз. Анан ошо Калмамбетова Мейскан дегендер, Зымрат, тетиги Зура дегендердин акчасы болчу. Анан 10 күндө таап берем дегенден мен бердим да. Калганын орус досторума алып бердим. Мен орус компанияда да иштеп жүргөнүмү билчү. Алып бериңиз орус досторуңуздан. Мен ушинтесизби? Мен кыйналып атам эже. Мени өлтүрүп коет деп. Ага чейин да Жумалиев кол көтөрөт деп айтчы да. Десе анан мен таап берип атпаймынбы? Таап берсем 10 күндөн кийин кетип калды. Анан мен чала баштадым. Ана албай да мен кыйналдым аябай. Кийин 1 жыл келе албай койдум. Мен 2 айда бир учуп келип турчумун. Анан ошол любой бизнесиме берем деди да. Кыргызстандын 65% меники. Эмне болуп атасыз эже дебедиби? Мен бир эмемди бизнесимди берем деп толгон токой сүрөттөрүн жөнөттү. Села деген магазиндери бар экен, ресторандары бар экен, Шопокова көчөсүнүн почти что бүт эле ушунуку экен. Банктар бар экен, арендада турган, сулуулук салондору бар экен, базарлары бар экен. Көп эле Бишкектин бүт эле бизнесинде булардын үлүшү бар экен. Анан бирөөнү бере аласыз да эже деди. Анан мен дагы уялып калдым. Эмне болуп атасыз? Чын эле алса алаттыр, бар Бишкекке барып алайын. Өзү деле Бишкектен мага ыңгайлуу, Москвада иштеп жүргөнү көрчү. Жашың да өтүп баратат деп. Роза сөзүңө турсаң болду анда дедим. Мен распискада жаздырып алгам. Ушун көп акча болуп калды Роза. Эмне болот, эмне жок, расписка жазып берип кой. Тем более күйөөң билбесин деп алып атасың деп. Барбы ошол расписка? Ошол расписканы жана оформление болгондон кийин сурап алды да. Эже, мына кызыл китепти колуңузга алдыңыз, эми бериңиз расписканы деп. Мен берип коюп атам. Менин күнөөм эле ошону копия кылып коюп отурмун да, аны файлга салып эле сарымайда сактап жүрө бергем. Анан мен чынында билген жокмун. Через госреестр өтүп атса мал базар. Анан мен ишенип бердим. Ошондо курс 1,50 болчу. 7 миллионду 10 миллион 500 кылып, 10 миллион 500кө баалап берди да келгенден кийин. Эми арыста минтип каматып атат биздичи. Мен акча алган эмесмин. Баласы экөө келип, баламды кошуп атат мага. Сговоре мени алдап, күйөөмдү жана Жапикеев чыгып атканда, сенин базарыңды өткөрүп алат. Элдер басып алат. Мага өткөрүп тур Роза. Ошо дегенинен мен өткөрүп бергем дейт. Деп ошентип каматып атат. Бизди тергөөчү Каримов Азамат дагы бир жактуу карап, көз көрүнө эле тартып Амановага бизден бир күбөнү чакырган жок. Бир түшүнүк кат тиркелген жок делабызга. Бир тил кат тиркелген жок. Аманын мондай папкасы менен эле бизди камап койду. Адвокат да алдырбай койду бизге. Эгер адвокат болгондо да биз камалбай калмак экенбиз. Анан эми Аманованын ушунча аркабыздан кагаз чогултуп туруп, монча папка ар кимге көтөрүп барып атат аны. Ошол жерде, эгерде ошондо чын болсо, бир жерде ушинтип келип кечке бизди көндүргөнсүңөр алдап дейт. Бир жерде биздин андай сөзүбүз жок. Ошол кагаздын папканын ичинде мага мал базарды өткөрүп берип тур деген. Мал базарды биз 19-жылы августта алып атабыз. Мынакей предварительный договор турат. 2019 жылы августта өткөрүп алып, өткөргөн кишилер деле күбө. Андан кийин мен телефон менен өткөздүрдүм. Роза, мен кыйналып кеттим. Бергиле бирдекеңерди деп. Августта өткөрүп берип атат. Булага чейин көп нерсесин көрсөттү. Бирок бардыгында күйөөсүнүн тиешеси бар экен, күйөөсүнүн өткөрүп бере алган жок да, күйөөсү бербей койду. Анан бул мал базарды, Токтогулдун мал базарын берем деди. Мен балам менен келиниме айттым, барып көргүлөчү деп. Анан болот апа, ала берели деди балам. Ала берели деди. Анан августта өткөрүп алып булар иштетип турду. Мен 31 декабрда учуп келдим. Эптеп баягы акчаларды жаап, дагы бир орустан досуман акча алып жаап эптеп
Анан бир жыл келе албай калдым. Ошол тушта мен жана Чоочун киши деген китебим, романым чыккан. Ар бир жылда мен ар бир жазуучунун бирден китебин чыгарып берчүмүн. Ошончолук жакшы иччүмүн. Ар бир жазуучунун бирден китебин чыгарып берчүмүн. Мен ошо өзүмдүн китебимди ала албай калдым. Өзүмдүн китебимди төлөй албай, мына Турар басмаканасынан чыккан айттым, мен төлөй албай калдым китебимди деп. Ар бир элдин китебин чыгарып жүрүп, Аманованын айынан мен өзүмдүн китебимди чыгара албай, Турар чыгарды, Бийиктик басмаканасы сатып алды. Мен китепти ошо дароо эле Жумадин Кадыров сатып алды. Мен сатып алайын Бактуу Элеже. Сизди выручать этейин, сиздин китептериңиз бир айдын ичинде өтүп кетет деп. Мен ошо сот иштерине токтололу. Сот иштерине ошо мына предварительный договор турат. Бул убакта Жапыкеевдин Жытамгасы чыга элек. 19-жыл август айында өткөрүп берип атат. Мен 25-декабрь учуп келип, аркасынан түшүп Аманованын 31 декабрь предварительный договор түзүп атам. Ошондо да купли-продажа кылбай предварительный договор түзүлүп атат. 19-жыл 31 декабрь. Ушул эле далил. Каяктан бул? Анын үстүнөн иш. Жумалиев 21-жылы камалып атат. Иш 20-жылы башталыптыр. Бактыгүл айым, бул суроо ыңгайсыз. Бул окурмандарга, көрөрмандарга да кызык болсо керек. Аманова менен сиздер буга чейин абдан жакшы болгон экенсиздер. Чырдын чоо жайын айтып берсеңиз, ушинтип анан окуя кандай болду? Аманова экөөңүздөрдүн ортоңуздардагы жарага качан кетти, ошол боюнча? Хорошо. Бул биз анан мен 31 декабрь учуп келем. Дагы деле кайра кетем Москва деп ойлойм. Бирок мен январь айында жыл деле учуп келчүмүн. Январь айында себеби сода болбойт. Февральда уже жана ковид деген чыкты да, мартта жол жабылып калды. Мартта бар. Анан эле мен мал базарды ушунчалык жаман акыбалда экен. Бир 4-5 эле казык бар экен мал байлай турган. Анан мен мал базарга барып көрдүм. Барсам, биздин Токтогулдун эли ошо мен барганда как раз кар жамгыр аралаш жаап атыптыр. Мойнундарынан суу куюлуп, момдуп тикесине туруп кармап турат экен койлорун, уйларын. Казык жок, эч кандай условия жок. Туалеттин көрүп алып, ажатканасын көрүп алып кечирип койгула. Мен жүрөм түшүп калды. Ушундай бир жаман акыбалда экен. Аны Токтогулдун элинин баары эле билет. Ана мен балам айттым, раз бул биздики болгондон кийин балам, оңдойлу деп. Ошол тушта Токтогулдан 2 участогымды саттым, 2 жеримди. Кошуналар бүт баары билет, элдин баардыгы билет. Бишкектен 1 участогымды саттым дагы, баардыгын мен мал базарга вложение кылдым. Ажатканадан тартып биз жап-жаңы ашканага чейин курдук. Мал базар эмес эле гүл базар кылып койдук. Болгон немебизди ошол жерге салдык. Анан оңдоп койгондон кийин бул бир чоң сонун базар болду. Казакстан келе баштады, Өзбекстан келе баштады, Ош Бишкекти бириктирген бир чоң базар болду. Биз жакшынакай конкурстарды уюштуруп аттык, выставкаларды уюштуруп аттык, жана асыл тукум койлор жөнүндө. Ушундай бир көтөрүп таштадык. Айына 500 000, 600 000 алып келген бир сонун бизнес болуп калды. Мына ушундайга келгенде, ушинтип сонун биз бизнес кылып койгондо эле Аманованыкы башталды да. Бактуу Элеже, бул эжедей кылып алдап кирди дегенде. Бактуу Элеже, мага генеральный доверенность бериңиз базарга деди. Генеральный доверенность берип коюңуз менин атыма деди. Эмнеге берем десем, ал деген чоң кредитте турчу деди. Азыр сиздин мойнуңузга чоң кредит илинип калат деп. Мен алып атканда аябай текшерткем. Кайра сурап текшерткем да, жок бу эми кредитте эмеспи деп аябай караткам, алып госрегистрде. Ой эже жок, бул эми арестте же бир нерседе турса сизге сатылбайт бул деген. Ана мен айттым, Роза, мен эме бере албайм, мен да алданып калбайын деп. Ошол тушта бул эже ровдага берип калды да. Ровдага чакыртып, мен ошондо бул эжени менен таанышып, эженин алданып калганын билип калдым да, мен такыр документ бербей койдум. Анан эле ошондон башталды. Анан ошондо мынтип айтты. Бул эженикиндей кылып жасатып алам деди. Бербесеңиз бербей эле коюңуз, мен үстүнөн жасатып алам дегенде айттым. Жасатып эле көр, Роза. Мен сени да сотко берем, жасаган нотариусуңду да берем дедим. Ошондон бул коркtu окшойт. Анан телефонду бул Жумалиев түрмөдө отурганда ушу мышык эле калды жанымда, жардам бериңиз деген экөөбүз тең барып жардам бергенбиз. Балаңыз экөө. 2 айлап. Мунун толтура дүйнөсү бар экен. Мен учурдан пайдаланып, унутула электе мен кайрылып кетким келет. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич,
Мен сиздин кечөөнү элге, кыргыз элине жазган кайрылууңузду окудум. Буюрса ошо куз туруунун экинчи этабы болот экен. Мен толтура материалдарды билем ушу Жумалиев жөнүндө, Аманова жөнүндө. Мен аяна турган эч жерим калган жок. Эч бир күнөөсү жок. Балам экөөбүздү 4 ай түрмөгө олтургузду. Мен кызматташууга даярмын. Буга чейин дагы сизге 3 жолу арыз жаздым. Жумалиевдин толтура жана үмүттүкүнөн кем эмес эле курал жарагы бар. 2 ай иштеп мен 500 кызыл книганы опись кылдым. Өздөрү да билбейт экен. Ошо унутуп да калыптыр. Кыз ош чаң болуп отуруп, ушун жардам төлөп берем деген 1 сом төлөп берген жок. Жасаган иштери толтура. Анын артында мени жаманатты кылып, бербей койгондон бирден бир алыш жолу бизди түрмөгө каматыш керек болду да. Түрмөгө каматып туруп, анан айла жок бердик. Себеби дегенде эркиндикке чыгыштын бир жападан жалгыз жолу ошол болду. Анан айла жок, ошо түрмөдө олтуруп, сот залына нотариусту алып келип, келиним, ошол жерден биз кол коюп бердик. Айла жоктун ишинен. Анан чыккандан кийин мени жакындарды айтышты, өтө биздин күйөрманыбыз жок, билген аны Роза. Мен анан айла жок өткөрүп бердик дагы, чыккандан кийин мен күрөшөм дедим да. Анан сөз берет менин жакындарыма. Жумалиев сүйлөшүүгө барып атышат да. Бардыгын берсе эле биз дароо чыгарабыз дешет. Сөздөрүнө турган жок. Анан акчасы кандай болот? Бул деген акчага сатып алса, акча вложение кылса, аны майга чейин иштетет. Июнга чейин иштетет. Чыгарып алат акчасын дейт дагы. Биз берер замат мал базарды сатып жиберип атат. Мени калтырып коюп, залог катары баламды чыгарып туруп, малдын баарын өткөрүп алып атышат. 5 КАМАЗ мал жүктөп кетет. Арыста 122 баш гана кой. 122 баштын ордуна баласы бар туруп 216 башты алып кетип атат. Ошол жерде акты түзөлүү, жазалы десе дагы Аманова кайра чыгып, жаздырбайсың. Эгер эле жаздырсаң, мен апаңды чыгарбайм дейт. А мен балам эптеп мени чыгарыш үчүн болгон нерсени чыгарып берет. Дагы бир айта турган нерсе. Бул жерде мошенник деп камап атат бизде балам экөөбүздү. Ошентип мал кылып берчимин. Жем чөбүн өзүбүз эле багып, ансыз эле балам багып атабыз. Иштек болбой жүрө берсин деп. Ошолордун бир бечараларын да onun чечкисин кошо алып кетип калып атат. Ошол жерден аны алып дагы тойбой, ага 5 КАМАЗ малга тойбой, кайра балам менен келимди камап алып вымогать этип атат. Жазуулары, запистери бар. Дагы 500 000 сом акча, дагы 77 баш жылкы, дагы 15 баш уй сурап атышат. Еще плюс биздин мындан 20 жыл мурда алган кашарыбызды сурап атышат. Ушу кашарды бергиле деп. Мен ошон үчүн Кымчы Кыдыршаевичке кайрылып атам. Мен президентке да кайрылам, буюрса, убагы келсин. Бирок азыр жана кечөнкү кайрылууну окуп, ошо атайын ошо сурандым силерден. Ушул биздин бир кайрылуубузду кабыл алып, бир жеке кабыл алуусуна кабыл алса, биз көп нерсени айтып беребиз бул Жумалиев жөнүндө. Кыргызстандын 65% биздики деп мактанышат өздөрү. Миллиардермин дейт Жумалиев. Мен миллиардермин деп келет. Ошо миллиардер жашы 70ке жетип калыптыр. Аксакал экен, сотто сүйлөгөн сөзүн көрсөң, бардыгын эле сатып алып койгон. Ушинтип коркутуп келишти. Сот да биздин колубузда, прокурор да биздин колубузда деп кече сотто сүйлөп атат. Эми менин неме деп атышат да, ошолордун баарын алып дагы сен через Facebook аркылуу кечирим сурап кой Розадан. Кече сотто айтат. Через Facebook аркылуу кечирим сурап койсоң, биз сразу тосма арыз жазып беребиз деп. Булар эч жакта тосма арыз жазып бербейт. Жазып беребиз деп жанагылардын баарын алды, жазышкан жок. Эмнеге мен Амановадан кечирим сурайм Facebook аркылуу? Эч бир күнөөбүз жок. Кызматын кылып, дүйнөсүн жашырып бергенибиз үчүнбү? Кызылдай акчабызды берип, сатып алганыбыз үчүнбү? Токтогул мал базарын биз кандай кылып оңдодук? Элдин бардыгы билет. Ар бир субботада биз мал базарды зыңгыратып жуучубуз, көчөнү жуучубуз. Асфальт тагыла дегенде биринчи биз бетондоп киргенбиз. Эл үчүн ошо мойнунан суу акпасын деп жабык мал базар курдук. Чатырчаларды, эс ала турган орундарды курдук, гостиницасынан өйдө курдук. Эми ошо баары бүткөндө тойбой ошо көздөрү кызарып,
просто бул ачкөздүк да, ачкөздүк менен тарталып отурат. Биз жакшылык менен бербей койсок, алданбай койсок, түрмөгө каматтырды. Мыйзамсыз камалуу бул. Мындай долбоор турганда адвокатыбыз айтат, бул биз жарандык иш экен. Жарандык ишти уголовный делого айлантып, акчасынын күчү менен тааныш билиштерин пайдаланып, мына ушундай эмеге алып келди. Мен ойлойм, чындык чыгат, чындык бар болуш керек. Бул илгерки Жумалиевдин заманы эмес да. Жумалиев ошо илгерки деп ойлоп атат окшойт. Азыр деген заман башка, азыр деген адилеттүү бийлик келип калган убакыт. Алихан, саламатсыңбы? Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Алихан, биз сени ырчы катары таныдык да. Акыркы учурларда көрүнбөй кеттиң. Ооба, акыркы учурларда багы чыгармачылыгымды токтотуп, өзүм кесибим юрист, академияны бүткөм. Ошондуктан багы тажрыйба алыш үчүн ошо тергөөдө иштедим, урулдук, соголдук. Ошо тергөө тарабында иштеп, милицияда анан акыркы иштегеним ошо Свердловский РОВДда, ошо оперуполномоченный болуп иштедим. Ошо акыркы иштегеним ошо жок. Анан ошол окуя болуп кетти. Алихан, мен сени жалпы кыргыз эли ырчы катары тааныганбыз да. Бирок апаң менен кошо камалып кеткенде элдин баары таң калды да. Бул кантип сен ошол чоң ири саясатта киши менен мамиле түзүп калдың? Бул окуяга кандайча аралашып калдың, айтып берсең? Мындай кыскартып айтып кетейин. Действительно Аманова Роза, Жумалиев Кубанычбек менен мамилебиз жакшы болчу. Аманова Роза менен апамдын ортосунда алыш бериш болуп турчу. Анткени үчүн мамилеси жакшы болгон экен да. Садоводдо чоң 3-4 точкабыз бар болчу. Илгертен бери апам Самопашев менен иштеп келет. Анан кийин мен багы ырчылыктан сырткары ушу малга аябай жакынмын. 16 жашымда апам 16га чыкканда ушу ыйлап атып, болбой атып, ушу чоң кашар саттырып алып бериңиз деген да. Ошол кашарды бүгүнкү күнгө чейин иштеп келем. Малыбыз Кудайга шүгүр өзүбүзгө жетиштүү. Анан кийин ушу Аманова Роза эженин апамдын сунушу менен ушу болбой мал көбөйтүп бер дегенде мен категорически болбой койгом, бирок ушу апам аркылуу чыгып эже 1-2 жолу малын көбөйтүп бергем действительно. Андан кийин эле багы Жумалиев аны дагы случайно билип калат, Кубанычбек Мырзабекович. Билгенден кийин ошо чакырып, үгүттөп, действительно жакшы кашараң бар экен, кызыгат экенсиң малга. Аябай кызыгат экенсиң. Мен биринчи жолу көрүп атам ушундай баланы дегенден, анан мен макул болгом. Макул, көбөйтүп берсе көбөйтүп берейин деп, анан ошо мага кой алайлы деген эле деп ошо $19.000 акча алгам. Бирок мен аны тергөөдө деле айтып келаткам. Бүгүнкү күндө ооба алгам, бүгүнкү күндө $30.000 кой турат депчи. Болжол менен ошо койлорду алып кетсеңиздер болот десем, көрсө максат башка экен, көрсө мал базар экен. Анан кийин ушу койду өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланып, сатып, жок кылып жиберди деп мени ошону орусча айтканда тергөөдө предъявление деп коет. Ошону предъявлять этип атат. Анан в сговоре деп апасы менен апасы экөө биригип алып, биз Аманова Розаны алдап, аябай коркутуп, мен жөнөкөй кызматкер, милиция кызматкери болсом, булар менден коркпойт биринчиден. Экинчиден бул адамдар, сиз Кубанычбек Мырзабекович көрүп атасыз азыр мени. Айтып кетейин, сиздер бизге эч качан алданбайсыздар. Сиздер мамлекетти алдаган адамсыздар. Биз апам экөөбүзгө сиздер кантип алданып каласыздар? Мен ошого таң калам. Мында объективно караш керек. Мисалы, тергөөдө иш объективно болбой калды. Жарандык ишти ортобузда бардык договорлорду карабастан, сиздин тааныштарыңыз, мен билем кимдер киришип атканын, акчаңыздын күчү менен жарандык ишти кылмыш ишке козготтуруп койдуңуз. Бирок заман башка. Акчасы бар адамдын дагы күнү бүтөт, урматтуу Кубанычбек Мырзабекович. Бүгүнкү күндө сиз бизди угрожать этип, коркутуп келатасыз. Соттон дагы билем, что сиз сотторду да алып койгонсуз, прокурорлорду да алып койгонсуз, өзүңүздүн жакын эжеңиздин баласы прокуратурада иштейт.
ошол дагы салымы чоң, сиздин жактоочуңуздардын да салымы чоң. Мен билем, убакыттан пайдаланып, урматтуу эже, алып баруучу эже, убакыттан пайдаланып, учурдан пайдаланып, унутуп кала электе, биздин апам экөөбүздүн убактыбыз өтө тар. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизге кайрылуу жасап атам, суранам, кабыл алып коюңуз. Себеби бардык Жумалиев жөнүндө жана Роза Аманова жөнүндө сырларды ачып берүүгө даярмын. Бүгүнкү күндө мен даярмын. Мен билген сырларды мен ойлойм, ошо сиздер билбейт деп. Бактыгүл айым, сизге жыйынтыктоочу суроо. Ошол учурдан пайдаланып, бийлик өкүлдөрүнө пайдаланып айтып алсаңыз болот. Бийлик өкүлдөрүнө ошо мен кайрылып кетким келет. Биз 4 айга жакын, 3 ай 20 күн жөн эле камалып олтурдук. Эми мунугу мал базар, талашка түшүп аткан мал базар. Мынакей биз урматтуу Камчыбек Кыдыршаевичке эже экөөбүз барып чогуу арыз жазганбыз. Меники тергелип атат, эженикине уже токтом чыгып бар. Мал базарды бул жерде аныкталып атат. Мал базарды жалган, бурмаланган, негизсиз документтин негизинде Аманова колдонуп келип ушул убакка чейин. Жалган документ менен сатып жиберген бул жерде деп жазылып атат. Ушул убакка чейин жалган документти эжени сыздатып, мына аныкталып, мына бул жерде жазылып атат. 2021-жылдын 8 апрелинде Кыргыз Республикасынын УКМКсына арыз менен кайрылган деп, ошонун негизинде тергөө жүрүп, аныктап, мына аныктадым, установил деп атат. Мал базардын документи жараксыз, жалган документ экени аныкталып бар. Эми ушул жерден чындыкты аныкташса дейм да, чындык чыгар, же ушу акчалуулардын эле күнү боло береби? Бул Аманова мошенница өзү болуп атпайбы? Эжени алдап, мамлекетти алдап атат керек болсо. Жалган документ менен, получается, мен да жалган документ менен сатып алган болуп атам. Чындык каякта? Бул жалган документ менен мен олтуруп чыгып атам 3 ай 20 күн. Вообще ушул тергөөчү бизди камап атканда да бир карап койсо болмок. Толтура ыраазычылык кат, грамоталарыбыз турат. 15 китептин автору болуп турам. Балам тергөө кызматкери болуп турат. Ушуну бизди камабай деле сурак жүргүзсө болот беле? Же биз качып кетпесек, чакырган убагында барсак. Бийлик өкүлдөрүнө мен абдан суранам. Биздин ишти ушу өз көзөмөлүңүздөргө карап, өзүңүздөр контролдоп койсоңуздар. Урматтуу биздин Садыр Нуркожоевич абдан чоң үмүт менен Садыр Нуркожоевич шайланганда абдан чоң үмүт менен шайлап, абдан кубанганбыз. Колдоочуларынын бири болгон толтура эмелер турат. Камчыбек Кыдыршаевич жөнүндө мен канча постторум бар Фейсбукта. Ушул Кыргыз элинин өзүм мигрант болуп жүргөндүктөн, ошо Кыргызстаныбыз гүлдөп, биз да Кыргызстаныбызда жүрсөк экен деп тилек кылып, ошонун айынан биз ушул бизге бир жакшы бийлик келди деп кубанганбыз. Мигранттар кайра келсе деп ушинтип ушундай чакыруулар бар. А келген мигрант менмин да. Келип мен өмүр бою тапканымды салып, Токтогулдун эли, ушу өзү кичим экенимдин эли, мага Токтогулдун эли эмес, ташы кымбат. Ошого ушинтип болгон мүмкүнчүлүгүн салсам, бир жемкордун аялы сыздатып туруп, жалгыз уулум экөөбүздү камап туруп тартып алып атат. Мен абдан суранам, ушу карап, жеке көзөмөлүңүздөргө алып койсоңуздар. Дагы бир ирет Камчыбек Кыдыршаевичтен суранып кетем. Эгерде жеке кабыл алууңузга бизди кабыл алсаңыз, жанагы кустуруунун экинчи этабы болот экен, биздин чоң жардамыбыз тиет деп ойлойм. Булардын канчалаган көлдүн жегинде канчалаган жерлери бар. Канча мен жана кызыл китептерди опис кылып отуруп баарын көргөм. Булар ошондо бекиттиришти да, ар кайсы жакка бекиттирип атты документтерин. Ошондо бүт мен жазап атып көргөм. Менин салымым тиет деп ойлойм. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мына керек болсо бийликке каршы уюмдарды Аманова каржылайт. Бул керек болсо мына Кемпироваттын кыздары отуруп атпайбы? Аманова отуруш керек болчу. Ушул каржылаган мен далилдеп берем. Ошонун негизинде дагы мен жапа чектим. Ушу Аманова токтот мындайыңды деп мен ушулар пост жазып бербей койгонум үчүн жанагы Жамиля Бегиева, Болот Темировдун апасы, мына далилдер турат. Ар бир сотто барып, болбогон бир сөздөрдү айтып,
мага басым көрсөтүштү. Аманованын бул жерде дагы айлакерлиги да ушул Жамилени колдонуп атат, Бигиеваны. Арыз жаздырды. Мен 1 сом карызы жок жана Токтокан Исеновага, дагы жана бир орус аялга кыргыздардын канын ичкен. Бегиева Жамиляга арыз жаздырып, ошо мен СИЗОдо отуруп сурак берип аттым. Негизинде жыйынтыгында жаап коюшту эмени. Биринчиден доказательство жок, экинчиден суроо өтүп кеткен. А бул убакка чейин булар эмне кылып жүрүптүр мен карыз болсом? Мен келгениме 4 жылга кетип атат. Эгер деле мен ошол орус аялга карыз болсом, мен Москвадан чыгармак эмес, ал ошондой аял. Болот Темировдун апасы деле буга чейин эмне кылып жүрүптүр? Сөз Роза Аманова каматканда доолаш керек беле менден карызын. Мен ушул көп нерсени айтып берем. Жеке мени кабыл алыңыз, урматтуу Камчы Кыдыршаевич. Мен ушул мекениме келип абдан таң калдым да. Мен ушу 60ка чыгып, тергөөчүнүн калп айтканын биринчи көрүшүм. Кашкайган калпты окуп туруп бизди каматтырды. Ушул 122 баш кою Жумалиевдин коюн биз баладай бактык. Жемин берип, чөбүн берип, тергөөчүгө айттым, мына турат. Алып кетсин деген, алып кет деген аудиозапистер турат. Ошону деле көрүп туруп, койлордун сүрөттөрү турат. Койчунун түшүнүк каты турат. Тиркебей койду ушуларды. Ушуларды малды сатып, жок кылып, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жок кылып жиберген деп туруп баламды каматты. Мына ушу Каримов Азамат. Ушундай калп айткан сотто, кийин жана башкаруу чарасын өзгөртүү үчүн сот болот экен да, сотто ошентип туруп эле каш кайып туруп эле калпты окуп койду. Ушул жагына дагы мен бийлик өкүлдөрүнүн көңүл бурушун суранам. Мен кошумчалап кетсем болобу? Баягы Тимиров Лайф каналына байланыштуу бул айтыла турган нерсем. Эгерде Камчыбек Кыдыршаевич бизди кабыл алса, ошо Тимиров Лайфты кандай жол менен бүгүнкү күндө ошо биз айтып аткан адамдар каржылап жүргөнүн айтып беребиз. То есть бул Роза Аманова эжеге тиешелүү нерсе. Рахмат. Сизде далилдер барбы? Эми далилдер менде бар, ошон үчүн мен бул нерсени айтып атам. Себеби жалгыз эле бул жерде көп нерсени мен жалгыз эле билем. Бул жерде Жумалиевдин жана прокурор иниси, башка туугандары эч кимизи билбейт. Мен жалгыз эле ошо мындайча айтканда свидетельмин, күбөмүн жана бул ишти детально айтып бериш керек, жана факты менен айтып бериш керек. Ушул нерсе бул жерде флешкада бүт нерседе бар. Ошондуктан ошол нерсени айтып атам. Жыйынтыкта ошо мен деле ошо камчы балама кирсемби деген мен акыйкат кылып чечип берип коер бекен айланайын дагы. Акыйкат иштеп кире албай жүрөм. Урматтуу Роза айым, эгерде чындыкты айткыңыз келсе, биздин эшик ар дайым ачык. Ошо Роза Аманованын айынан ушу 270 сом пенсия менен 3 жетимди эптеп чоңойттум да. Аябай кыйналып. Сот прокурордун баарына барсам, ушул Жумалиевдин Роза Аманованын айынан эчтеке кыла албай коюшту. Ушу менен эптеп чоңойттум. Бир кызым оорукчал болуп калды. 14 жолу операция болду. Аны да инвалидностька чыгарганга каражат жок. До сих пор чыкпай жүрөт эми. Балам деле чоңоюп калды, эми үйлөнө элек. Бир кызымды эптеп окуттум. Ошо менен дагы деле ушу кыйноодо болчу. Ушу мал базарышты тийбей койсо биз деле эл катары эптеп оокат кылат элек да. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс ТV каналынын көрүүчүлөрү, биздин эфир аяктады. Биз менен бирге болуңуздар.